Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Тез жараны катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн биз Кукумби көчөсүн тартып аткан турубуз. Бул жол жабылган эле убактылуу ремонт иштерине байланыштуу. Көрдүңүздөрбү? Бул жолдор оңдолуп түзөө үчүн мындай атайын суу өтүчү өтмөктөр коюлган. Жолдорго шагыл төшөлгөн. Жолдогу мыйзамсыз курулуштар алынган. İştin жүрүшүн көрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы дейт. Кукумби тилкеси. Мэрибиз бир сыйра ушул жактарга келген эле каралбай калып кеткен чык мыйзамсыз курулуштар алынган жана ошондой эле өкмөттүн муниципалдык жерлер оңдоп түзөлүүдө, бир топ иштер аткарылууда. Кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн. Видеону көрүңүздөр, жакшы лайктан басып, акырына чемиз менен болуңуздар. Биз сиздерге бул машина базарга кетип жаткан жолду оңдоп түзөө иштери кандай жүрүп жатат жана ошондой эле эмне иштер аткарылууда, ошол тууралуу видео тартып чыгарабыз. Бул жактарда оор жүк ташуучу унаалар токтоп турат, ушул жерде иштейт экен булар. Жолдо жолго атайын бордюрлар коюлган. Бул жактын узундугун көрдүңүздөрбү? Жол ушундай узун болсо өтө жакшы болот. Суу өтүү үчүн атайын каналчалар да коюлган, кичине лотоктон. Бул светофор. Ал эми светофордон кийин ушул жол экен да. Ошондой асфальт төшөлүп экен. Бул жагы ал жерде эле экен. Ишокот өтө тар экен да. Ал көрдүңүздөрбү, светофордун столбасы жөө өтмөктүн. Бул жакта дагы светофорду караңыздар. Экөөнүн аралыгын. Кыйла узак экен. Бир аз жолдор чаң. Мындай техникалар иштеп жатат. Аралыгы 1,5 метр экен да. Жол ушул жака чейин чыгат экен. Бул ушул жол узун кеткен, көрдүңүздөрбү? Атайын даярдалып туруп бул жактарыначы каналчалар коюлуп. Мына бул жагынан да көрөсүз коюн. Светофордон кийин
3 аралық бар екен. Шундай тар жерден өтіп жүрген екен. Бұл жер Мөмөжемиш базарына кіріп кетеді. Бұл жақтан шықсаңыздар Ареке Сапалақ жақтан шықса болады. Жол светофорданчы. Тарих болбай ел болбайды дейді. Бұйырса бұл видеоларыңыздағы тарихта қалады деген ойдамыз. Жақсы комментарийлардан, жақсы ойлардан жазып өтіңіздер, құрметті көрушілер. Мынаке бұл жақтарда дағы іштер қызулануда. Бұл жаққа канал өтуші өтмек қойылады екен. Көрдіңіздер бе? Лотокторды түшіріп таязда қойған. Бұл жаққа ордыларында қазған. Так, мынау ушунда видеонун жүрүшү көрдүңүздөр. Ордолу Ош шаарыбыз. Бул жагы Ош Сапалак унаа базары. Сиздер бул жолдо эмнени байкап турасыздар, урматтуу көрүүчүлөр? Бұл жолда өзіңіздерге белгілі болғанда эле тынчтык болот. Машина, жүктөр, оор ташуучу унаалар, оор жүк ташуучу унаалар жана ошондой эле жеңил унаалар жок да. Тынчтык эле өкүм сүрүп жатат. Илгери ат араба эшек менен каттаганда мына ушундай тынчтык болгон экен да. Бул жакта пескоблок чыгарып атат экен. На Россия заправкасы. Жолдун кеңдиги дагы өтө кең болгудай. Буюрса, мына ушул жерлерге чейин асфальт болсо 4 полосага барып калат экен. Бизде 4 полоса болсо, 2 полосасы стоянка кылып алышат. Мына ушул нерселер да жок кылган болсо, пробка, тыгын маселеси жок болот деген ойдобуз. Жол мына ушул. Biz Басбек айланпасынан сайын келдик. Андан кийин Басбектен бери мына ушул машина Ош Сапалак унаа базары, машина базарга келдик. Машина базардын башында башталышында турабыз. Мына ушул жактарга дагы объектлер курулуп атат. Бұл азыр тынчтык болуп турган учуру да. Тынч жаратылыштагы карантинде эсиңиздерде болсо керек. Жаратылыш общий тынчтык алганда техника деген нерсе токтогон. Бир аз иштеген.
мамлекеттик кызматкерлер жана ошондой эле атайын керектелүүчү буюм азыктарды жеткирүүчү унаалар иштеп турган. Карантин учурунда чечиңиздер болсо ал күндөрдү Алла Таала бизге алыс кылсын андан. Мына ошондой тынчтык болуп турат да негизинен. Тынч. Мына ушул бош чапалак мына базарына чейин келдик. Урматтуу көрүүчүлөр. Бул жака кетсек кете беребиз дагычы. Мен азыр жолугонум үчүн ушул жерден кайтамын. Видеобузду да ушул жерге чейин тартабыз. Мына көрдүңүздөрбү? Жолдор кеңейтилген, бул жактар. Бул жерлерге атайын каналчалар коюлган, кичине каналчаларчы. Суу өтүүчү. Бардыгы даяр экен. Ушунун үстүнөн шагыл төшөп туруп, андан кийин трамбовка, андан кийин асфальт төшөө иштери башталат экен буюрсачы. Мынакей. Бул биздин тообуз. Арбан жолуна кетип аткандагы оң жактагы тоң. Мына көрдүңүздөрбү? Ушундай таш азыр көкмөк болуп, соон болуп турган учур экен. Ой, секинирээк айдаң, чаңытпай. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушуну менен биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Жакса жакты белгисин басып, катталып көрүңүздөр. Көпчүлүгүңүздөр катталбай көрөт экенсиздер. Мына ошондуктан катталсаңыздар ар дайым сиздерге видеобуз биринчиден болуп жетет. Жакшы жаңылыктарды, бош шаарыбызда болуп жаткан иштер тууралуу сиздерге тартып көргөзүп берип турабыз. Андыктан колдоп бизди ар дайым күзөтүп туруңуздар.